Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 29 май 2022 жыл мен Чүй областы Жайыл району Алексеевка айылында турам туғандар. Ушул жерден бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер азыр Жайыл Батыр көчөсү жана Мира көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Биздин сатылуучу үй бүгүнкү чыгарылыштагы ушул Мира көчөсүндө жайгашкан. Бул жака баруу үчүн сиздер Кара Балта тараптан келе бересиздер. Батышты карай келип жатып, сол тарапта бул жакта колхоздун конторасын көрө алат экенсиздер. Жол болсо оң тарапты карап келе атсаңыздар, мындай көчөнүн аттары жазылган баннерлер деп коетпу? Ушундайлар турат. Ошол жерде Мира көчөсү деп турат. Ошол жерге жетип эле то тарапка карай, сол тарапка карай буруласыздар. Могу лотоктун жаны менен түз 700 метрдей басып барсаңыздар, сатылуучу үй 700 метр аралыкта жайгашкан ушул жерден. Анан бул жерден түз Бишкек шаарына маршруткалар бар тугандар. Түз ушул жерден маршруткалар болот. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мира көчөсү менен түз 700 метрдей түштүктү карай, то тарапты карай басып келип, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Сиздер Мира көчөсү менен түз келип жатып, поезд жылдан өтөсүздөр. Поезд жылдан өткөнкү көчө эмес, андан кийинки көчө менен кесилишкен жерден бир аз эле кирсеңиздер, мына бул угловойдо сатылуучу үй жайгашкан. Мына лотоктун жанында болуп калат. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан мондай решеткалар менен тосулган жана көрүп турганыңыздардай барат орнотулган. Жеринин аянты 30 сотук ушул угловойдон башталат тугандар жери. Бул жагы алыскы роза гүлгө окшогон бир өсүмдүк бар экен, ошого чейин. Азыр алдына чейин эле барайын тугандар. Мынакей бул жакта гараж, бул үй, бул сарайлар, бул дарак бары ушул үй ээсине караштуу. Жеринин аянты документте 30 сотук, анан фактически андан деле бир аз көбүрөөк деп айтты үй ээси. Анан келгениңиздерде өзүңүздөр ченеп, үй ээси сиздерге өлчөп берет. Жеринин аянты документте 30 сотук. Мына чыгыш тараптагы чек-арасы бул жерге чейин болуп калат. Мына бул роза гүлүнө чейин болуп калат тугандар. Азыр эми короосуна кирейин дагы, калган маалыматтарды берейин. Мектеп жөнүндө айтсак тугандар, мектептер жакын жерде мектеп бар экен. Бул жака бул Кара Балта шаарынын ичин аралаган маршрутка. Бул жерде үйдүн бир аз түштүгүрөгөндө конечный бар экен. Бир маршрутка 4-чү маршрутка деди окшойт, мен оюнча адашпасам. Мына бул көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай бул жерде гараж бар. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана свет, суу бар экен. Отопление котел менен иштейт. Жылтат. Канализациянын суусу септикке куйулат тугандар. Мына бул үйдүн алды тарабы, короосунун көрүнүшү. Гаражга сиздер машинени бул жактан киргизет экенсиздер, жана өзүңүздөр бул жактан кирип чыксаңыздар деп өткөн кандайдыр жумушуңуздар болсо. Бул бүгүнкү мына сатылуучу үй. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 11 ге 6 экен тугандар. Мына бул короосунун көрүнүшү. Машинени киргизсеңиздер деле бул жака көп эле машина баткандай жер да бар экен. Жана үйдүн чыгыш тарабында бул жакта катарынан гараж, очоккана, ал жакта склад ушинтип кете берет тугандар. Ал жактарды деле азыр биринчи бул үйдүн ички тарабын көргөзгөндөн соң бул жактардын деле маалыматтарын сиздерге бир чекенден берем тугандар. Анан үйдүн алдын тарабында көптөгөн эле жер жемиш экенге жерлер, бактар, жаш бактар, түрлүү бактар бар экен. Ал жакты деле азыр көргөзөм. Биринчи болуп сиздерге бул үйдүн ичин көргөзөйүн. Бул жактагы үйдүн, бул мына үйгө негизги кирүүчү үйдүн эшиги. Андан түз өтсөк, бул жакта мондай прихожка бар экен. Кече күнү бир чыгарылышта мен прихожка десем, бул жер веранда дейт бир подписчигибиз. Эми сиздер калгандай ата алыңыздар, мен прихожка деп кое берейин. Полдору жыгачтан болгон пол, жана ушул эле жерде отоплениянын котелу орнотулуп тургандар. Мына андан ары ушул жерден сол тарапка кайрылсак, дагы бир мондай чакан бөлмө, же коридор дейсизби? Мынакей. И ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, дагы бир бөлмө жайгашкан. Дуалдар шпаклевка бул жактын. Полу жыгачтан болгон пол экен бардык эле бөлмөлөрдүн. Анан ар бир бөлмөгө отоплениянын батареялары орнотулган тугандар. Бул бөлмөнүн чыгыш тарабынан 2 терезе орнотулуптур. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Эми андан ары ушул эле бөлмөдөн түз өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. 4 терезеси бар экен. Түштүк тараптан 2 терезе, чыгыш тараптан 2 терезе, жана полдору жыгачтан болгон пол. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Мынакей үйгө атыр сээп койду тугандар. Өтө жагымдуу болду мага ушул бөлмөлөр, ушул үйдүн негедир. Мага жакты чын. Атырлар себилген, кыскасы.
негедир жагымдуу мага сезилди. Андан ары бул ашыкча макташ эмес, реально эле мен айттым туугандар, өзүмдүн пикиримди. Кайрылуу үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жактагы помещенияларды бир жекенен сиздерге көргөзүп кетерейин. Бул жакта гараж. Гараждын бул жактагы эшигинен кирип көргөзөйүн. Мынакей ички тарабы мына ушундай көрүнүштө. Эме деле бар экен. Муну деп койчу эле. Яма деле бар экен туугандар. Анан көрүп тургансыздардай барат орнотулган. Мына ички тарабы мына ушундай көрүнүштө. Эми андан чыгып катарынан кете берели. Бул жакта бир кухня. Мынакей ички тарабынан суу чыгарылган. Ысык суу, суук суу бар экен. Арестон менен суусу жылыйт туугандар. Мынакей бул жак кухня, полу жыгачтан болгон пол, жана ушул жерден түзөп кетсек дагы бир мындай чакан бөлмө бар экен. Мынакей бул жактын деле полу жыгачтан болгон пол экен. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары дагы түз чыгып катарынан кете берели. Эмне маалыматтарды айтпай калдым, негизги маалыматтардан документтер боюнча айттым, техпаспорт бар экен. Бул жакта кладовка. Мына бул жагында арча дарагы, анан өрүк багы. Бул жакта тапчан деле бар экен туугандар. Бул жака деле машина келип калса кенен бул жака чейин коюп койсоңуздар болот. Көп эле машина баткандай жер бар туугандар. Эми канализациянын суусу септикке куюлат. Төрүндө тандыр. Бул жакта баня туугандар. Анан бул жакта дагы бир очок гана бар экен. 3 очогу бар. Кирпичтен болгон окшойт менин оюмча. Жана тышкы тарабына кафель чапталыптыр. Арты тарабында бир жаңы бөлмө кошом деген, кыскасы мына ушундай чоңдукта бир үйгө расчет алынып, фундамент куюлган туугандар. Мына үйдүн арты тарабында. Андан ары эми эмне маалыматтар калган, королорун көргөзөйүн. Бул жакта тандыр. Окей. Дагы бир жолу эскерте кетейин, жердин аянты 30 соток туугандар. 30 соток туугандар. Бул жакта кладовканы көргөздүм. Эми бул жака чыгайын да, алт тарабында мал сарайлары бар туугандар. Аларды деле көргөзөйүн. Бул мына бул жагда жер жемиш экенге жерлер жана бактар бар туугандар. Көрүп турасыздар, жаш бактар, бир аз чоң бактар, мына алма бактар экен. Дагы түрлүү шабдалы, черешня, вишня бардык эле бактар бар экен. Анан мына бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Эми бул чыгыш тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул жактарга чейин тротуарлар куюлган. Бул жакта бир мал сарай. Анан бул жакта дагы бир мал сарай. Азыркы учурда бул мал сарайда үй ээсинин малы да бар экен. Торпогу көрүнүп турат туугандар. Окей. Ит бар болчу. Кайсыл жакта деле ит кабыл албасын. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Анан мал үчүн өзүнчө ворота орнотуптур үй ээси. Малдарды сиздер бул жактагы воротан менен киргизип чыгарабыздар. Ит бул жакта экен, болду, көрдүм сени. Так. Бул жакта мал сарайды эле көргөзүп коеюн сиздерге. Тур. Бул жакта азыркы учурда торпоктор, 3 торпок бар, 4 торпок бар экен туугандар. Акырлары бар. Мына ушундай мал сарай. Келсеңиздер өзүңүздөр деле жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Чат. Эми андан ары. Мына бул үйдүн тышкы тарабында туалет. Бул жакта чек арасы туугандар жана көргөздүм сиздерге. Ал жакта өзү зымтор менен тосулган. Өтө чоң алдында жерлери бар экен туугандар. Кимдир бирөө жер иштетүүнү сүйсө, ошол адамга жагат деп ойлойм бул үй. Чек арасы ал жакта зымтор менен тосулган. Бул жака үй ээси менин оюмча кээ бир жерге бедеккен окшойт, бирок азыркы учурдан чет эле жакшы колгой калган учуру. Бир аз трактор менен айтатып, бир кандайдыр жер жемиш эксеңиздер болот. Суу деле кене, көрдүңүздөр. Жанынан лотоктон суу агып атты. Бул жака деле жер сугарганы суу кенени келет экен. Жана бул границадагы курулуш материалдарына жарап калган дарактар, теректер деле үй ээсине караштуу. Мына туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Ой, байкабай калыпмын. Бул жактан жамгырдын суусу камерага тийиптир туугандар. Азыр сүртүп коеюн. Эмне маалымат калды туугандар? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар туугандар. Мектеп бар туугандар. Бул курулуш материалына жарап калган теректер деле, бул жактагы өрүк бактар,
мөмө салбаган бактар деле баары кыскасы үй ээсине караштуу. Эми бул үйдүн баасыны $23,000 деп атышат. Эгер базар жол каналынан биз ошол жактан көрдүк эле деп звонок кылсаңыздар, жакшы эле түшүп берем дейт. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянты 30 сотук, документте туугандар. Кызыл китебинде 30 сотук. Фактически бир аз андан да көбүрөөк дейт үй ээси. Анан үйдүн узун турасы 11,6. Жердин аянты чоң мына туугандар. Суу, свет, отопление бар, ысык суу, суук суу, арестон менен жылыйт экен. Мына ушундай маалыматтар туугандар. Алексеев Карабалта шаары менен почти бир эле болуп турат, бирок өзүнчө айыл аталып калыптыр. Негизи боюнча Карабалда экөө бири-бирине мынтип бирди болуп жармашып эле турган айыл туугандар. Шаар, Карабалта шаар бул жок, бирок айыл болуп, айыл статусу бул жактыкы. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.